Даткакемин жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондору Кыргызстандагы энергетика тармагына чоң өзгөрүү киргизди. Мындай ири долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун бекемдегендиги маалым. Бул орчундуу көмөк чордондорду куруу идеясы Эргеш Төрөбаевка таандык экенин баары эле биле беришпейт. Аталган маселени Төрөбаев эгемендикти алган жылдардан бери көтөрүп келген. Ар кандай себептерден улам курулуш 2013-жылы гана бүткөрүлгөн. Kança жолу мен ушул маселени көтөрүп, жогорку кеңеште да айттым. Акаевка жаздым, Аки премьер-министрге болду, ага жаздым, кирдим, айттым. Датка подстанциясы аркасынан кубалап жүрүп, Датка 500 киловатты подстанциясын курдум. Ошол кездеги директор катары, ошол кездеги энергетик катары берген сунуштарын биз как кичинекей ошол малдагы жаш адистер катары биз жакшы билебиз, ошол малдарда угуп жүргөнбүз. Аксакалдын оозунан дагы бул сунуштар боюнча аябай көп укканбыз. Ошол эле бир эле мисал, бул башкача айтканда Жалал Абад тармактарында эле эмес, жалпы Кыргыз мамлекетиндеги энергетикага кошкон чоң бир салым экенин белгилүү, баса белгилеп айтып кетсек болот да. Бүткүл өмүрүн энергетика тармагына арнаган Эргеш Төрөбаев кесипкөй адис экендиги анын замандаштары тарабынан айтылып келет. Ал 1935-жылы Сузак районунун Орто Азия айылында төрөлгөн. Жогорку окуу жайын аяктагандан кийин эмгек жолун Сузактын ресинде катардагы кызматкерден баштаган. Ошентип 1972-жылы Жалал Абад облусунун электр тармактар ишканасы түзүлүп, ал жерге жетекчи болуп тайындалган. Бул кызматты 30 жылдан ашык аркалап, ал аралыкта көп ири долбоорлорду ишке ашырып, бир топ жетишкендиктерге жеткен. Эми ошол Токтогул, Курупсай ошо ГЭСтерди курганда ар бир 10 күндө планировка өтчү. Ошого барып ГЭСтердин курулушуна да катышчумун. Параллельно биз дагы өзүбүздүн линияларыбызды курбу. 220 киловольт, 35 киловольт, 10 киловольт, 6 киловольт трансформатор подстанцияларды, чоң подстанцияларды, шулардын бардыгын куруп, мына таш көмүрдө Кристалл деген эң чоң подстанция бар. Көрөгөчтүгү менен көптөгөн көмөк чордондор, көптөгөн линиялар курулган. Ушул иш алып барууда дагы биздин дагы бир эле электр тармактарында жумуш алып баруу максатында көптөгөн энергия инфраструктура, ошонун ичинде имараттар курулат. Азыркы күнгө чейин ошол кишинин жасап кеткен же ошонун жеке жанагы инициативасы менен курулуп калган объектлерди азыркы күнгө чейин биз иштетип келебиз. Ушул турган имараттар, ремонттоо цехтери, трансформатор оңдоо цехтери, андан башка жанагы курулуп, ошол убакта курулуп калган жанагы биздин складдарыбыз бар, кээ бир техникаларды деле азыркы күнгө чейин иштетип келебиз. Эргеш Төрөбаев энергетика тармагы менен гана чектелген эмес. Ал элдин жашоосун жакшыртууну, коомдо коопсуздукту жана мыйзамдуулукту орнотууну көздөп, жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Бул кадам Төрөбаевдин бир катар социалдык маселелерди чечишине жол ачкан. Аймактарда мектеп, спорт залдардын курулушуна жана таза сууну айылдарга жеткирүүгө салым кошкон депутаттардын бири болгон. 90-95, 95-2000, 2005-2010 жогорку кеңешке 4 жолу депутат болдум да. Энергетикадагы жана коомдук ишмердүүлүк үчүн каарманыбыз бир катар ардак грамота, медал, ордендер менен сыйланган. Ал кесипкөй адис эле эмес, камкор, мээримдүү ата болуп, 5 уулу, 1 кызды чоңойткон. Учурда 30дан ашык небере жана чеберелердин сүйүктүү чоң атасына айланган. Мына ушундай кызыктуу өмүр таржымалдын башкы каарманы Эргеш Төрөбаев быйыл 90 жашта. 90-дын нанын жейм. 1 майдан баштап. Аклай Карабаева, регион.